шаарда да басмак турсун, ич кийимин көрүнө жайган эмес, ич кийимин. Демек, бул коомчулуктун айтканында дүрбөлөң түшкөндө чоң маани бар, маани беришибиз керек. Коомчулук айтып атат, парламентте депутаттар кайрылып атат. Бирок биздин укук коргоо органдары эмне иш кылып атат? Мына биз жакында реформанын алкагында бузуулар кодекси, жоруктар кодексин кабыл алганбыз. Укук коргоо органдары ички иштер бөлүмү бузуулар кодексине каттадыбы? Же жоруктар кылмыштар кодексинин негизинде РПК каттадыбы? Кандай мыйзамдуу баа берип жатат? Бул деген тарых музейи, бул жалпы жанагындай общественный место, коомдук жай. А коомдук жайда абийирин көрсөтүп басуу бул эмне баланат? Мыйзамдуу баасын алышыбыз керекпиз. Бул маданиятпы же мыйзам бузуучулукпу? Ошондуктан сиздер аткезчиликтин алдында, маалымат берердин алдында ушул боюнча толук маалымат берүүнү сиз тапшырма бериңиз ички иштер бөлүмүнө. Бизге маалымат берсин. Бузуулар кодекси менен жокко тартып атабы же жоруктар кодекси мененби? Рахмат. Рахмат. Ушу менен урматтуу